Hey, токтотпойсуңбу? Sen 8 saatten beri oyunu otasың, кичине эс албайсыңбы? Hey! Бол, өчүр! Ата, сүйлөй бербечи. Мага каяша кайтарбагын уктуңбу? Сүйлөй берет экенсиз да. Сендей курагымда менин бир гана дендим бар эле. Атам аны мага 15 мүнөт гана ойнотчу. Ар дайым ушуну айтасыз. Өчүр дейм. Ошого ушундай түшүнүксүз болуп калыпсыз да. Көрдүңбү? Сендей жашымда эч качан атам менен мынтип сүйлөшпөйт элем. Ата, неге ушундайсыз? Эми себеби мен... Ата, неге ушундайсыз? 15 мүнөт өттү, бол өчүр. Ата, Сураныч, дагы 5 мүнөт ойноюнчу. 5 мүнөтпү? Сендей жашымда эч атама каршы сүйлөбөйт элем. 5 мүнөт эле ойнойт элем. Билесиңби неге? Анткени иштешим керек эле. Сенин ишиң бар беле? Мен мектепти 5-класста таштагам. Менин дендим жок эле. Кичинекей бизде баарыбыз жарык бол ойнойт элек. Футболбу? Жок, жарык бол. Топ, бирок жарык эле. Эми элестет, жарык топ менен кантип ойногонду. Мен кедей элем. Менин сеникиндей өзүмдүн бөлмөм жок эле. Өзүмдүн бөлмөм дегидей. Ата, неге ушундайсыз? Неге ушундай экенимди билгиң келеби? Анткени Бум. Так, 5 мүнөт өттү. Бол эми ишти башта. Бирок ата. Жок. Озуңду жапкын. Эч качан атаңа каршы сүйлөбөгүн. Сенин бактыңа жакшы атаң бар экен, түшүндүңбү? Мен сага башыңа там бердим. Менде сеникиндей там жок эле. Менде бир жыгач, анан үстүндө бир чатыр болчу. Сенин бактыңа үстүңдө там бар. Билесиңби ким берди аны? Мен. Бирок ата, мен аренда төлөйм го. Озуңду жап. Макул, сэр. Жакшы. Неге мен ушундаймын? Не кылып атасың? Тазалабайсыңбы? Ата, мен чатырдын ичин тазаладым. Дагы тазалайын десем, эшикте башка эч нерсе жок экен. Дагы не? Мен сага бул чүпүрөктү бердим. Сени уктаганда ыңгайлуу уктасын деп. Мен сенин жашыңда нормально уктай албайт элем. Ата, неге ушундайсыз? Ата! Мен сизден сурадым, неге ушундайсыз деп. Убагы келгенде түшүнөсүң. Жыйырма жылдан кийин. Менин буюмдарыма тийбе. Ата, мен Макдональдсты жүктөп жатам. Бул зыян эмеспи? Андан көрө пайдалуу нерсе жүктөсөң. Сүйлөй бербечи. Тезден өчүр, мен сенин бардык энефтиңди жок кыла электе. Бөлмөмдөн чыгып кетчи. Саманта, өчүр. Ата, не кылып атасың? Сен эрке болуп кеттиң. Мен сенин жашымда бир гана айпатым бар эле. Аны мен манжаларым менен башкарат элем. Кыскасы, мен кеттим. Жок, токто дейм. Мен сендей жашыңда... Бачынары! Сөзүмдү бүтүрөйүн, бери кел дейм. Мен сенин жашыңда болгонумда Инстаграмдагы Тоголок Чекит Вайнс баракчасына катталмакмын.